Саламатсыздар, урматтуу жердештерим. Мен атым Гулиза Ахматияева, юрист, Москва шаары. Урматтуу жердештер, негизи көпчүлүгү ушул российский жарандык алабыз дешет. Бирок ошо жарандык алгандардын дагы проблемасы көп экен да. Жарандык алып алышып, кредиттерди алышып, анан төлөй албай калышкандар. Булар сразу запрет Кыргызстанга жана башка өлкөлөргө уча албай калат, запрет на выезд коюлат бул жарандарга. Жана ошондой эле мурунку ошо алган кредитинен дагы 2 эсе өсүп кетет да, эмесичи, карызы. Мен азыр процедура банкротство менен да иштеп жатам. Бул процедура кандай болот? Реализация жана реструктуризация деп экиге бөлүнөт банкротство. Ошонун кайсынысы силерге туура келет, ошонун баарын консультация менен билинилет, жана ошондой эле бул арбитражный сот чечет да. Ошо через арбитражный сот мен азыркы тапта ошо банкротство менен иштегениме болгону 1,5 жыл болду. 1,5 жыл ичинде 4 адамды банкротство кылып жаап бердим. Конечно, бул оңой жолу да. Анан ушул карызымды төлөй албай калдым деп бомж болуп кеткен да жарандарыбыз бар экен, жана ошондой эле өзүнүн жанын кыйгандар да бар экен. То есть Кыргызстанга уча алышпайт, депрессия, стресс. Ошол ситуациядан чыккыңар келсе, кайрылгыла, урматтуу достор. Мунун дагы оңой жол, чечиле турган жолдору бар.